Кыргыз Республикасынын агро өнөр жай комплексинин күнү жана кызматкерлеринин кесиптик майрамына ошон менен бирге Айыл чарба министрлигинин 95 жылдыгына карата Бишкек шаарында агро жаатында көргөзмө уюштурулган. Аталган көргөзмөгө Кыргызстандагы дыйкандар, фермерлер келип өздөрүнүн оокаттарын коюп тааныштырып жатышат. Аны менен катар коңшу мамлекет Өзбекстан, Казакстан, Кытай жана Россия бир топ мамлекеттерден келген адистер дагы бар. Аталган жарманкеде талай эгиндерине жана алардын мол түшүмдүүлүгүнө зор мүмкүнчүлүк жараткан техникалардан тартып жер семирткич керектүү каражаттардын көптөгөн түрү көргөзүлүүдө. Мындан сырткары тийиштүү адистерден кеп кеңештерди акысыз алууга мүмкүнчүлүк жаралды. Агродрон услугасы бар. Бул менен дыйкан өзүнүн убактын сактайт, акчасын да сактайт. Дрон менен коргоо каражаттарды, листовая подкормкаларды жана суюктук удобренияларды чачып өсүмдүктөрүнө берсе болот да. Дрон 1 гектарды 8 мүнөттүн ичинде обработка кылат. Бактын объему 15 литр. Жөнөкөй малда эгерде коргоо каражат 1 гектарга 5 литр кетсе, аны кол менен чачса, аны 200-300 литр сууга чачып берет. Үстүбүздөгү жылы балык чарбасы өткөн жылдарга салыштырмалуу алда канча жакшы өнүккөндүгү маалымдалган. Кыргызстанда балык чарбасынын кеңейип жаткандыгына байланыштуу ага керектүү каражаттарды чыгаруучу жана жасоочу өндүрүштөрдүн өсүүсүнө да салым кошууда. Бассейн бул ошо балыкка жем берген аэратору, кислород берет балыкка. Бул мисалы макетный вариантта жасалган дегазационный сеткасы. Судагы газын чыгарып, анан бул дегазация болуп, анан бассейндерге таралат. Бул болсо икра чыкчу инкубационный лоток. Бияка икра келип түшүп, анан ушул жактан личинка болуп чыгат дагы, калганы бул бассейнде чоңоёт. Көргөзмөдө асыл тукум мал жандыктарды алынып келинген. Алардын арасында Жыпар Осмоналиева 10 жылга чукул убакыттан бери төө багуунун сырларын үйрөнүп келүүдө. Ал алгач төөнүн сүтү пайдалуу экенин билгенден соң багып көрүүнү чечкен. Учурда короосунда 5 төө багып жатам дейт. Интересовать эткениме 10 жыл болду. Бакканыма 8 жыл болду. Мындан бул 8 жылдан акча атат энесичи. Киче кезинде алгам ургачы. Биринчи эркегин алгам. Анан эркегинен пайда жок экен. Аны кетти. Анан ургачысын алгам муну. Анан бул тууп берди. Сүт багытында экен да булар. Анан мен апам кичине бир сыркоологун оорусу бар эле да. Анан төөнүн сүтү жакшы, аябай витаминдүү дегенден кийин анан сүтүн алып биринчи ош жактан алып ичип көрдүк. Анан аябай сонун экен, анан интерес этет. Өзүбүз багып, анан сүтүн саап, өзүм колум менен апама берип саап анан ичип калдык да. Бул жарманке Кыргызстандагы фермер, дыйкан, ишкерлерге жакшы мүмкүнчүлүктөрдү жаратып жатат. Анткени мындагы ар багыттагы адистер бири-бири менен тажрыйба алмашып, жакшы мүмкүнчүлүктөргө шарттар түзүлгөн. Заманбап технологиялар, заманбап техникаларды алууга жана таанышууга мүмкүнчүлүк алып атышат. Айыл чарба малдарынын продуктивдүүлүгү жогору болгон асыл тукум породалары менен дагы көрүп таанышууга мүмкүнчүлүгү болуп атат. Башка дагы көп маалыматтарды алып, кандай жетишкендиктер, ийгиликтер бар экенин ошол жерден эки жака барбай туруп көргөнгө мүмкүнчүлүгү болду. Мен ойлойм, ошонун жыйынтыгында биздин Кыргызстандын дыйкандары дагы өздөрүнүн иштеринде ушул жаңы маалыматтарды жана мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланат. Жогоруда айтылып жаткан Айыл чарба министрлигинин 95 жылдыгы агро өнөр жай комплексинин кызматкерлеринин күнү жана кесиптик майрамына арналган жарманкесин расмий ачылышы Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында өттү. Ага президент Садыр Жапаров, айыл чарба министри Аскар Жаныбеков жана бир катар айыл чарба тармагынын өкүлдөрү катышты. Айыл чарба кызматкерлери баба дыйкан жолун жолдоодо, 4 түлүк мал күтүүдө, айыл чарба продукцияларын кайра иштетүүдө тыным албай эмгектенип, анын үзүрүн көрүү менен бирге өлкөдө маанилүү экономикалык жана социалдык программаларды натыйжалуу аткарууда жана илгерилетүүгө мүмкүнчүлүк түзүп берип келе жатышат. Мына ошондуктан эң алды менен урматтуу агро өнөр жай тармагынын кызматкерлери сиздерди кесиптик майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер.
Эскертсек 2022 жылдын 20-21-22 октябрь күндөрү Кыргыз Республикасынын агро өнөр жай комплексинин кызматкерлеринин күнү, кесиптик майрамын жана Айыл чарба министрлигинин 95 жылдыгына карата Агротех Экспо 2022, Органик Экспо 2022 көргөзмөсү жана Алтын күз айыл чарба жарманкеси өтүүдө. Ага республиканын бардык аймактарынан 10 миңден ашуун фермерлер жана дыйкандар келип катышууда. Аталган көргөзмө 2013 жылдан бери өткөрүлүп келүүдө. Нурзада Сыдыкова, Алымбек Бектурганов, регион Бишкек.